Туман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема комментариемде бир көрүүчүм бир нече жолу суранды эле да, Венесуэла жөнүндө бир кичине маалымат берип коебузбу деп. Чын эле азыр Венесуэла менен АКШнын ортосунда кагылыштар, мындай мүчүлүштүктөр, түшүнбөстүктөр байкалууда. Дональд Трамп менен Николас Мадуро бири-бирине көп кайым айтышып жатышат, ар кандай сөздөрдү айтып жатышат. Эң негизги себеп Америка Штаттары ошол наркотрафик менен болгон күрөш деп. Ошол наркотрафикти уюштурууда Венесуэланы айыптап атат. Трамп ушул аскер кемелерди Кариб деңизине жиберди, Венесуэланын жээгине. Латино-америкалык наркотрафик менен согушабыз деп. Көп кадрлар интернетте жүрөт. Кадимкидей баягы мындай эски замандагы жасалган, же болбосо жаңы замандагы бирок эски чертеждор менен жасалган суу астында жүрүүчү кайыктар жасалып жатат. Венесуэла тараптан, Колумбия тараптан алар ошо мындай баңги-заттарды тонналап ташып жатышат. Бул албетте Мадуронун аябай баягы жинин келтирди, ачуусу келди Мадуронун. Мадуро ушуга ар кандай каршылык сөздөрдү айтты. Анан албетте бул деген Америка Кош Штаттары биздин ички саясатыбызга ийгилешип, бийликти кулатканга аракет кылып атат деп Мадуро айта баштады да. Бүгүн 3-чү ошол Аякона айынын күнүндө 25 жыл АКШ ошо Трен де Арагуа деген ошо уюшулган кылмыштык топтун, же болбосо наркокартель деп аталат. АКШда бул уюм террористтик деп жарыяланган. Ошол уюмдун кемесине кадимкидей сокку урушту да, атышты. 12 киши ошо кайтыш болду ошол кеменин үстүндөгү. Трамп айтты, бул Мадурога жана картелдердин башчыларына бул деген менин тарабынан ушундай эскертүү деди да. Наркокартелдердин башчыларында эч кандай мындай эч жерде жашына албайсыңар, силер үчүн эч кандай мындай коопсуз жер жок деп айткандай болду, айтты. Мадуро ошого аябай катуу баягы атырылды, айтты, бул деген куралдык күрөшкө жана ушундай тирешке алып келиши ыктымал. Бул деген кандуу коопчулукка алып келиши ыктымал. Бул деген мен деген бүт Венесуэланы керек болсо куралдандырам жана колуна курал карматам, жана бул Америкалык империянын, Түндүк Американын империясынын аяк ташына алып келет деген ушундай кандайдыр бир коркутуу сөздөрдүн айтканга аракет кылды да. Трамп болсо ошо керек болсо бүт ошо наркотрафиктин, Колумбиянын жана Венесуэланын наркотрафигинин башчысы Мадуро сен болосуң деп айта баштады. Жана албетте бул деген Америка Штаттары балким Венесуэланын бийлигин алмаштырганга дагы барат деп айткандай болушту да. Көп серепчилер айта башташты, бул деген Венесуэлада кадимкидей чоң партизандык согушка алып келиши ыктымал, жана ошо Америка Штаттары көп кан төгөт, өзүнүн канын төгөт. Бул жерден утулуп калышы да ыктымал, анткени Америка Штаттары эч качан партизандык согуштарды ута элек деп айта баштады. Мисалы үчүн Вьетнамда уткан жок, Кореяларда уткан жок. Кореяны коргоп жатканда 38-параллелге чейин ошо Түндүк Корея менен тирешип атканда. Дал ошондой эле ошо мисалы үчүн Афганистанда уталган жок. Иракта дагы бийлигин кулатса дагы ошо кичинекей партизандык террористтик топторго туруштук бере алган жок. Эгерде Венесуэла менен согуш баштаса, албетте ушундай тажрыйбасы жок Америка Кошмо Штаттары утулуп калышы да ыктымал деп айтып жатышат да. Азыркы күнү ошо Кытайда парад өттү, ал жөнүндө дагы өзгөчө видео чыгарам балким убакыт жетсе. Ал парадта аябай заманбап баягы Украина менен Орусиянын ортосундагы болгон согушту сабак кылып, ошо сабактан туура чечимдерди кабыл алып жасаган курал көрсөтүлдү. Ошол курал, мисалы үчүн бир мисалды алып келсек, бул деген асмандагы ошо самолетторду курчап учкан дрондор да. Ушул нерсе Кытайдын колунан келди, Кытай ушуну жасай алды.
ошондой сыяктуу курал Америка Штаттарда жетишсиз да. Америка Штаттар эң көп акча коротот, эң кымбат курал жасайт, өзүн номер 1 армия катары элестетет, эсептейт. Бирок Кытайдын парадынан кийин албетте Дональд Трамп да кооптоно баштады да. Бул деген эмне кылганыңар дейт, Орусия менен Индия, Кытай ушу Кытайдын ичинден Пекинден отуруп алып, силер мага кандайдыр бир мындай согуш даярдап атасыңар, сүйлөшүп, өз ара сүйлөшүп атасыңар деп бирок Америка Штаттарын согушка даярданганга мындай буйрук берди. Бирок бүгүнкү күнү серепчилер айтып атат, ошо Америка Штаттар эгерде дүйнөдө номер 1 армия деп эсептелинсе, азыр дүйнөдө номер 1 армия бул Кытай болду. Ушул парадтан кийин түшүнүктүү болуп калды дейт. Номер 2 балким Орусия, номер 3 балким Украина деп айтышат да, башка өлкөлөргө караганда. Албетте эмнеге Трамп ушул Мадураны ушинтип кыйнап атат жана ошо эмнеге ага каршы ушундай каршылык сөздөрдү айтып атат да. Бул деген бир күндө башталган эмес. Бул деген Дональд Трамп жаңы бийликке келгенде 17-21 жылы болуп кеткен жана 25 жыл күчөп кеткен. Бир четтен Трамп ошо Венесуэладан алган нефтини Европага алып сатып атат. Ошондон аябай кайра баягы ички баалар өсүп кетпесин, Европада баалар өсүп кетпесин деп ошондон акча табат да. Бир четтен Венесуэлага керектей көрүнөт. Бирок кайра эле ошол Трамп жана анын администрациясын Венесуэланы наркостейт деп атайт да, нарко мамлекет деп аталышат, баңги мамлекет деп аташат. Анткени ошо Трамп ошо Мадураны эң чоң дүйнөдөгү ошо нарко картелдин жаңы башчысы деп эсептейт да. Бүгүнкү күнү Пабло Эскобардын заманы бүтүп, Кали картелдеринин заманы бүтүп, эми азыр баягы Де Солас деген картелдин заманы келди деп айткандар бар да америкалыктардын. Картель де лос Солес деп атайт ошону. Бул деген бир нече күндүн же болсо күндөрдүн картели деп аталат. Эми күн деген асманда тийип жаткан күн мааниде. АКШ айтып атат, ошо Мадуро жана жогорку анын генералдары дейт. Бул деген ошол картель де лос Солести уюштурду дейт, ошону башкарып жатышат дейт, анын генералдары башкарып жатат дейт. Эмнеге ошол күндөр картель деп атаганы, анткени ошол генералдардын погондорунда күндөр тартылган да. Ошол күндөр тартылгандан кийин бир нече күн да мындай нур чачкан. Анан ошону көрүп туруп алар айтып атат да, бул деген баягы мындай каймана айтып коюшту. Күндөрдүн картели деп, ошо погондордун картели да, мындай айтканда, ошол Венесуэланын расмий армиясынын картели деп эсептелет да, бул мамлекеттик картель деп катары. Ушул март айында 2020 жылы юстиция министрлиги АКШныкы расмий түрдө Мадурага каршы наркотерроризм айыптоолорун айтты. Мадуро деген бул деген жүздөгөн тонна кокаинди АКШга жиберет деп айтып атат. Суу астынан жиберет, кадимкидей баягы суу астында калып калчу кайыктар менен, жардам менен, авиация менен жиберет, дрондор менен жиберет деп айтат да. Анан бул деген албетте АКШнын элинин ден соолугун жана бакубатчылыгын бузган нерсе дейт. Кадимкидей бизге каршы кылынган согуш дейт да. Жана бул айыптоолор кайра 25 жылы күчтөндү. Трамп айтты, ошо эгерде Мадуро кайда экенин боюнча, кайда боло турган боюнча маалыматты алдын ала бизге сатсаңар дейт, биз $50 миллион беребиз дейт. Мадуронун башына $50 миллион беребиз деп айтып баштады да. Анан Трен де Арагуа башка бандалар менен байланышындагы ошо Америка Штаттары көрсөтүп баштады. Трамп түзмө-түз ошо Мадурону ошо Трен де Арагуа деген террористтик же болбосо наркокартелдин банданын ошо башында турат деп айыптады да. Сен деген ошо банданы башкарасың деди. АКШны 25 жыл бул банданы, Трен де Арагуаны террористтик уюм деп табышты. Жана булар баягы баңгизат сатат дейт. Кадимкидей заманбап кулдарды сатат дейт, адамдарды сатат дейт. Баягы жаш кыздарды уурдап, ошол жаш кыздарды сойкулукка сатат дейт. Кичинекей балдарды дагы, өспүрүмдөрдү. Кишилерди өлтүрөт дейт. Атайын баягы күч колдонот дейт адамдарга каршы. Анан дагы ошо АКШны тынч жашоосун бузганга аракет кылат дейт. Фентанил жана башка ошо баңгизаттарды АКШга киргизет дейт да. Анан ошон үчүн, мисалы үчүн 3-аяконада, 3 сентябрда
ошо Трамп айтат, өзүм деле ушунда буйрук бердим дейт да, де Арагуа кемелерин баарын чөктүргүлө деген армиясына. Наркотеррористтер деп атап аларды ошо бир кемени табышып, ал кеме баңгизатты алып баратат деп айыптап, жана булар ошол кемени жок кылышты, 11 кишини өлтүрүштү, ошол Тренд Арагуа мүчөлөрүн. Жана бул деген Мадурага эскертүү болсун деп бир нече жолу айтышты да. Анан Трамп дагы X'те өзүнүн Truth Social деген ошол массалык маалымат каражаттарында айтып атат, Мадуро ошондой сыяктуу куралдуу күчтөрдү атайын массалык өлтүрүүлөргө колдонот дейт, жана террор үчүн колдонот дейт, ошо батыш жарым шаардыкта дейт, жер шарынын батыш жагында. Трамп ушул Мадураны АКШда азыр болуп жаткан опиумдук кризиске айыптап жатат. АКШда азыр жүздөгөн, миңдеген адам опиум тартып алып, фентанил жана башка ушундай дарыларды алып алып, алар баңгизаттарды да тартып өлүп жатышат дейт. Өлүмдөр аябай көп болуп атат дейт. Анан ошону баягы Венесуэла дүйнөлүк хаб болуп калды дейт. Бүт Латын Американында өндүрүлгөн ушундай баңгизаттарды жыйнап, Венесуэла, Колумбиядан алып ошол баңгизаттар, кокаиндерди анан ошо АКШга жиберип турат дейт. Анан бул деген АКШны мындай бакубатчылыгын жок кылууга жана элдик ден соолугун, улуттук ден соолугун жок кылууга арналган иш-аракеттер дейт. Бул кадимкидей АКШга каршы жарыяланган согуш деп атап жатат да. Мисалы үчүн, эгерде кызыксаңар, ошол согуш кандай болот, негизи Наркос деген сериал бар, Пабло Эскобар боюнча. Пабло Эскобар деген өзүндө кино бар, бирок андай кичине жакшы көрсөтүлбөйт. Эң жакшы бул деген эки кинодо көрсөтүлөт. Бул эки кино аябай эле укмуш тартылган жана сиздерди мындай титирете турган да, эсиңерди оодура турган кино, анткени бул чындыктын негизинде жасалган дейт. Бул деген Сикарио деген биринчи, экинчи бөлүмү. Эки бөлүмү тең ушу көрсөтүп турат да, эмне болуп жатканын. Азыр кадимкидей АКШга каршы наркокартелдер согушуп жатышат кадимкидей. Бирок ошол АКШнын ичиндеги өзү ошол баңгизаттарды керектөөчүлөрдүн армиясы ошо кандай гана акча болсун баарын төлөгөнгө даяр, ошол баңгизаттар сатып алганга да. Ошону көрсөңөр тим эле жүрөгүңөр үшүйт. Дал ошол нерсе чындык деп айтып жатышат да бүгүнкү күнү. Албетте Трамп кайра эле Байденди айыптат. Мурунку администрация ошо Мадурага уруксат берди бүт АКШнын көчөлөрүн уулантырганга, бүт АКШнын элин уулантырганга деп айтып атат да. Трамп айтып атат, мен деген согуш жарыялайм деп бүт наркокартелдерге, бүт Түштүк Америкадагы наркокартелдерди жок кылабыз дейт да. Ошентип анан АКШдагы өзү Мадуранын кайра жаңы шайлоосундагы жыйынтыктарын мындай теңге албай, ага макул болбой, бүгүнкү күнү Мадуро легитимсиз президент деп атап жатат жана Мадураны бийликтен түшүргөнгө аракет кылабыз деп жатат да. Бир кездерде Венесуэланын ошо президенти Нориеганы, генерал Нориеганы ушу АКШ дал ошондой эле түшүргөн да, дагы ошондой иш-аракеттер менен. Ошону кайталайбыз дегенге болуп атат. Кээ бир аналитиктер айтып атат, АКШ ошо Мадураны бийликтен ажыратууга даярдыктар жасап жатат деп. Мадуро да өзү ал боюнча айтып жатат. Албетте Трамп негизи бизге деген Мадуранын бийликке кетиши кереги жок деп айтып атат. Бизге эң негизи толук менен ошо анын астындагы болуп аткан картель жок болуп кетиш керек. Ошол максат деп жатат. Мадуро эч кандай бизде картель жок, биз эч кандай баңгизатты сатпайбыз. Бул деген АКШ баягы империалисттик иш-аракеттер жасап атат, баягы эгемендүү мамлекеттин ишине кийгилишип атат. Бул деген албетте жөн эле Трамп өзүнүн президентин койгон атат, Венесуэла нефтиге кызыгып атат деп айтып атат да Мадуро. Трамп болсо айтып атат, бүгүнкү күнү ошо Венесуэла дүйнө жүзүндө эң начар баягы актер дейт да, ошо нарко сатууларда, нарко баңгизаттар сатууларда. Жана АКШнын ар бир аракети ошо улуттук коопсуздукту сактаганга арналат деп айтып жатышат. Жана албетте АКШ тынбай баягы өзүнүн улуттук маалымат каналдарында Венесуэланын баңгизаттардын кармалганын ТВ сюжет кылып көрсөтүп жатышат тынбай.
айтып атат, бир четинен бирок баягы түзмө түз Мадуро ошол тренди Арагва менен байланышын көрсөтүүчү видео материалдарды АКШ көрсөтпөй жатат да. Анан албетте бул нерсе баягы толук далилденген жок деп эсептелинет да. Ошондой болсо дагы бүгүнкү күнү ушундай нерсе болуп жатат. Трамп негизи ошо Венесуэланын президентинин башына $50 миллион мындай барымта байге салды, башына байге салды. Эми бул нерсе кандай андан ары болуп кетерин көрөлү туугандар. Албетте көп эсерепчилер айтып атат, кайра Трамп кайра Американын империалисттик иш-аракеттерин ушуну жасап жатат окшойт дейт. Бирок бир четтен карасак, чын эле бүгүнкү күнү ошо америкалыктар бай болгондуктан ушу баңгизатты аябай көп керектешет да, тонналап керектешет. Жана чын эле ошо Америка Штаттарынын жаштары, ага кеткен биздин Кыргыздын да жаштары чоң коркунучта да. Анткени ким билет, кантип алдап салдаппы же баягы акырындап тамагына куюппу же ачыгынан эле мындай үгүттөппү. Ошо ар кандай баңгизат сатуучулар ушуну биздин жаштарды Америка Штаттарынан да аларга үндү ачыптыр ушул баңгизаттарды колдогонго. Коркосун жаштар үчүн, биздин ошо балдар, неберелер эмне болор экен деп. Албетте кыздарды эме уурдап наркокартелдерге сойкулукка сатып атат да. Ошол нерсе болуп атат. Аякта мындай коопсуздук жок такыр. Ошо Түштүк Америкада көп өлкөлөрдө криминалдык мындай деңгээл өтө жогору да. Албетте бул нерсе начар нерсе, жаман нерсе. Албетте ал нерсе эгерде өршү берсе тарай берет дүйнө жүзү боюнча. Бизге деле мисалы үчүн ошол тараптан келе турган ушундай баңгизаттардын булактары мындай кичинекей көлөмдөрү бар окшойт да. Ошол боюнча дагы атайын иликтөөлөр керек, мамлекеттик атайын органдардын. Ошолса ушундай нерсе болуп жатат. Албетте бул нерсе балким ким билет, бирок жакын арада эле, жакын эле убакыттын ичинде Америка Штаттарын Венесуэлага каршы аскердик операцияга алып келиши ыктымал да. Жаңы согуш пайда болушу мүмкүн жер шарында. Бул согуш же Венесуэла нефтиси үчүнбү, же ошо Венесуэланын баңгизатты жеткиргөнгө токтотуугабы, же ошол баңгизатка көзөмөл кургангабы, кайсы бир ушундай максат менен болуп кетиши ыктымал да. Кандай ойдосуздар? Силерде пикириңер менен бөлүшкүлө комментарийлерде. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно.